Президент Садыр Жапаров депутаттарды популизмден алыс болууга чакырды. Бул тууралуу өлкө башчысы унаа мекемесине жарандар менен жолугушууга барганда айтты. Өлкө башчысы эл өкүлдөрүнө кайрылып, маселелерди айтуу алдында терең изилдеп, талдап, жетилчөп бир кесип анан айтууга чакырды. Депутаттардан дагы бир жолу суранам. Ушундай маселелер чыкканда нааразычылык айткан элди бир залга топтоп сүйлөшүп, өкмөт тараптан өкүлдөрдү чакырып, талкуу кылып, анан микрофонго барып айтса жарашат, деди президент. Бүгүн 3-февралда Садыр Жапаров мамлекеттик унаа мекемесине жарандар менен жолугуш өткөрүү үчүн барганы айтылган. Элдер чыгып бир 100 киши, 200 киши чыгып эле бир маселени көтөрүп эле кыйкырып калса эле, чуркап келип эле микрофонду элей калып туруп, эптеп ошол теманы айтып, анан элге жакшы көрүнүп калыш керек да. Шайлоочуларына же элге жакшы көрүнүп. Ал маселе туурабы, туура эмеспи, мамлекет үчүн пайдабы, зыянбы, ал уруп ойнобойт да. Келип эле кыйкырыш керек. Жок, 3 айга кылгыла, 2 айга кылгыла, калтыргыла, анан мындай, анан акмаксыңар, эл душманысыңар деп. Как будто он элдин адамы, а биз элдин душманы мамлекет. Ошон үчүн дагы бир жолу депутаттардан суранып кетет элем. Любой нерсени көтөрөрдө терең талдап алып, изилдеп алып, жет өлчөп бир кесип, мамлекетке пайдасы кандай, элге пайдасы кандай, анан ошо биз туура эмес жасап атса мамлекет, анда мен эч кимди кыйкырба деп айтпайм. Мен да депутат болгом 2 жолу. Мен никогда чыгып алып микрофонго популист менен кыйкырчу эмес элем. Уялчу элем, кой эртең уят болуп калбайын деп, далилдеп алып туруп, анан элге каршы келе турган болсо, маселе болсо анан алып чыгат элем да. Ошон үчүн депутаттардан дагы бир жолу суранамын. Ушундай маселелер чыкканда чогултуп, депутаттын укугу бар, келгилер деп бир залга топтоп алып, ошо ызылдап аткан элди кана эмне маселени көтөрүп атасың деп туруп, анан өкмөттүк тарапты да чакырып алып, эки жак отургузуп алып, дискуссия кылып туруп, анан кийин анан микрофонго барып анан айтса жарашат да. Ошон үчүн депутаттардан да суранам.